Москва бир бор энемдеп, миллиондогон кыргыз ушул жерде эмгектенип жүрөбүз. Ар бирибиздин ичибизде Кыргызстандан үй алып, бала чакам, ата энем менен чогуу болсом деген тилегибиз бар. Бөтөн эл бөтөн жерде иштеп, аларды сагынуу менен өмүр өтүп жатат деп жатсаңыз, мен сиздерге бүгүн Россияда иштеп жатып Кыргызстандан кантип үй алса болот экенин айтып берейин. Кут курулуш компаниясын баарыңыздар билип калдыңыздар. Москвадагы Новые Черемушки метросунда кеңсеси бар. Кандай келем дегендерге жолунан бери көрсөтүп бердим. Бул жерге келип бетме-бет консультация алып кетсеңиздер болот. Бул компанияда карапайым элге өтө ыңгайлуу шарттар каралган. Компаниянын жетекчиси Жомарт Сулайманов агабыз да аны тастыктап түшүндүрүп берди. Достор, Москвада Кут курулуш компаниясынын офиси бар. Бул жака келдим. Мына Кут курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, ээси Жомарт байке өзү да бул жакта экен. Анан менден көбү сурайт да, ушул Куттан үй алдың, Кутту реклама кыласың. Булар болсо ушул баштапкы төлөмсүз эле үйлөр таркатып атат элдерге. Мындай күмөн жаратпайбы, эртең алдап кетпейби, банкрот болуп калбайбы деген суроолор көп келет. Азыр Жомартке сиздерге түшүндүрүп берет, кандай кылып иштешет булар, булардын схемасы кандай. Азыр ошону мындай сиздерге кыжалат болбой тургандай кылып түшүндүрүп берген тактагандар. Бизде мындай да азыр мисалы бир жерге 1000 үчтүк квартира салсак, ошонун 35%-ын гана бесперанчалык взнос сатабыз да. 5% бесперанчалык взнос 7 жыл, 8 жылга чейин бөлүп төлөтөбүз да. Анан калган 30% взнос менен сатылат. 30% взнос менен 20 баштапкы төлөм менен сатылат. 30%. Калган дагы 30%-ы көбүнчө наличка сатылат. Себеби бир аз арзандай да. Мисалы үчүн могу жерде 1000 үчтүк квартира дейли. 1000 үчтүк квартира бар. Бунун где-то 350 үчтүк квартирасы без взнос. Мындайча айтканда, баштапкы төлөмсүз 0% менен. 0% менен где-то 8 жылдан 7 жылга чейин бөлүп төлөйт да. Калган дагы 350 квартирасы, бул болсо где-то 30%тен 20%ке чейин взнос төгүлөт бугачы. Взнос төгүлүп, анан калганы бөлүп төлөнөт. Калганы деле ошо 8 жылдан ошо 7 жылга чейин бөлүнөт. Анан бул жерден бул 350 болгондо общий 700 болот атпайбы? Калган 300 квартира көбүнчө бизде нал сатылат, наличка. Наличка бир аз арзаныраак. Ошондо мына 30% наличка сатылган менен, мына 30%, 35%, 30%, 20% сатылганы менен бул ноунун куткарат. Ушул куткарып кетет, түшүндүңбү? Себеби биз мунун акчасын, анан бул жерде Кут өзүнүн акчасын кошуп туруп, муну 35% элге жардам болот. Түшүнүктүүбү? Биз 100% муну 1000 квартиранын баарын бесперанчалык взнос сата турган болсок, анда биз банкрот болобуз. Биз башка мындай жалганчы компаниялардан эч айырмабыз жок болот да. Ошон үчүн биз көбүнчө ошол кайсыл жерге объект баштасак, 35%-ын гана бесперанчалык взнос сатылат. Ал мисалы бизде Олокон турак жайы бар. Олокон турак жайында где-то 5000ге жакын квартира бар. 5000 квартиранын примерно 35%, 2000ге жакын квартирасы бесперанчалык взнос сатылып кетти. 2000, 1500-дүн тегереги. Калганы уже 30% взнос менен сатылды. Калганы уже бизде азыр бар. Мисалы үчүн Олокондо наличка акча менен келип алам десе үй бар. 30% төлөп алам десе үй бар. Бирок без взнос жок да. Түшүндүңбү? Ошол мынакей каякта секрети бар десеңиздер, мына ушундай экен туугандар. Мен да жаңы эле көрүп мындай ынанып отурам да. Чынында бизде эми мындай үй алам, үй алгысы келген, бирок үйгө акчасы жетпей аткан чынында мындай карапайым калктын саны көп. Анан ошолорго жеңилдик болсун, ошолорго бир шарт болсун деп мына ушул шартты түзүшкөн экен туугандар. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болуш керек. Эч бул жашыра турган нерсеси жок. Мындай биз баягы акчасы бар адам взнос төгүп үй сатып алгандар, анан кийин жана наличка сатып алгандар без взнос 5% алган адамдарды куткарат да, мындай айткандачы. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүздөр туугандар. Буюрса мындай Куттан коркпой эле өзүңүздөр каалаган наличкага дагы процент төлөп дагы акчаны моундай кылып баштап бар да. Азыр мисалы үчүн азыр бизге элдер көп нааразы болушат да. Без взнос саттыңар эле, азыр эмнеге сатпайсыңар деген суроолор болот да. Негизи биз бир жерден жаңы үй баштаганда ошо болгону же бир жума же болбосо бир ай эле без взнос сата алабыз да. Ал баягы бизде фиксированный эле баягы үйлөр бар да. Ошону гана сата алабыз. Анан башкасын сата албайбыз. Анан көпчүлүк айтат да, силер өткөндө без взнос сатып аткансыңар, азыр эмне үчүн взнос алып атасыңар деп. Себеби баягы биз 1000 квартираны түгөнүп калат да, бат түгөнүп калат. Бизде ала тургандар көп.
Кудай буйрса кийинки объект чыкканда деле ушундай система менен кетип атабыз да. Биринчи биз ушуну бир 20% менен баштаганбыз. Азыр Кудай буйрса 35%ке чыгып калдык. Ушуну 50%ке чейин баягы эме эл үчүн Кудай буйрса кете беребиз. Ийгилик ишиңиздерге Рахмат. Москвага сен да куш келипсиң. Буюрса Москвадагы биздин мекендештерге кайрылып коелу. Сөзсүз түрдө бул жака келип дагы офистен консультация алып, бул жактан көрүп, буюрса жакында жаңы объект башталат экен. Чоң, аябай чоң бир долбоор бар экен. Аны дагы жакында айтабыз силерге кайсы жерден кандай болот. Анан бизде Москвада бардыгыбыз үй алалы, жай алалы деп ушул жакта иштеп жүрөбүз. Кыргызстанга барып үй карап кыжалак болбой, ушул жерден келип дагы үйлөрдү алып кетсеңиздер болот экен. Баарыңыздарды чакырабыз бул жака. Аккаунт жазып коебуз. Эме да бир нерсе айтып кете турган нерсе бар да. Ушул жерде кыргыздарды көрүп, орустар Кыргызстанга барбаган орустар алган орустар бар. Бирок интервью алып койгонбуз. Кудай буйрса ушул көп орустар келип алган да. Анан сүйлөп берип койбойсуң. Орустар алып атабы Кыргызстанга? Орустар алды. Себеби баягы кыргыздарды көрүп эле алар дагы ушундай жеңил шарт барбы деп жанагы безип келип алып койгон орустар бар да. Кыргыздар менен иштеген орустар. Анан ошо кыргыздарды иштеткен шефтери дагы келип алып койгондор бар. Алар Кудай буйрса интервью кылып сону кылып койгонбуз. Биз олокондо күзгөн болуп жакшы результат көрсөтсөк, Кудай буйрса. жаңы объект чыкса ошол роликтердин баарын чыгарабыз эми. Все болду. Күтөбүз анда. Рахмат барыңыздарга.